Салам достор, ошентип экинчи чакырыкка да убакыт келди. Бүгүн эң маанилүү, эң күчтүү, эң жаркыраган көнүгүүлөрдүн бирин аткарасыздар. Бул падышанын жана ханышанын жүрүм туруму. Биз ийгилик истерди, жеңилгендерди, ооруларды жана бактысыз адамдарды алыстан турумунан, мимикасынан жана баскан турганынан тааныйбыз. Эреже катары ийгиликсиз жана бактысыз адамдар баштары эңкейип, бели ийилип, ийиндери кысылып, баскан турганы алсыз жана белгисиз болот. Ийгиликтүү, күчтүү, бактылуу адамдар тескерисинче баштарын бийик көтөрүп басышат. Жүздөрүндө жылмаюу бар, кыймылдары да ишенимдүү. Биз бул жүрүм турумду падышанын жүрүш турушу деп атайбыз. Үйдөн чыгаардан мурун өзүңүздү падышанын же ханышанын жүрүш турушу менен өзүңүздү кооздоңуз жана күн бою белиңизди түшүрбөңүз. Жылмайыңыз. Көчөдө, мектепте, үйдө дайыма ханышадай жүрүңүз. Ханыша же падышадай жүрүңүз. Белиңизди түз, башыңызды бийик көтөрүп, жүздөрүңүздө жылмаюу жана ишенимдүү менен